Ана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, негизги тема. Ислам динибиз урматтуу мусулман бир тууган инсандын таквасына карайт экен, Исламдан мурда зулум бар эле. Күчтүү күчсүздүн акын жейт эле. Ар ким өзүнүн теги менен, байлыгы менен, бийлиги менен, уруусу менен сыймыктанат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам төрөлүүсү менен, бул дүйнөгө келүүсү менен жаңы бир жашоо төрөлдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөгө келүүсү менен адилеттүүлүк таң атты. Жашоодо адилеттүүлүк болду. Жафар радияллаху таала анху пайгамбардын жакын тууганы Жафар Абу Талибтин баласы, амекиси болот. Атасы менен бир тууган. Жафар мусулмандар Меккеден зулум көргөн кезде, кыйынчылык болгон кезде Эфиопияга көчүп барды. Эфиопияга көчүп барганда Эфиопияда Наджаши деген падыша эмне үчүн келдиңер деп сураганда Жафар мындай дейт: "Айюхал малик, о падыша, кунна кавман ахл жахилия, бил динсиз бир коом эдик. Динсиз, Кудайды тааныбаганын, караңгылыкта жашаган эл эдик. Набуду аслам, бутка сыйынат элек." Динсиздер ким экен? Бүгүн да бар. Айга сыйынган, күнгө сыйынган, уйга сыйынган, биз динсиз бир коом эдик. Набуду аслам, таштарга, буттарга сыйынат элек. Ва накулул майтата, өлүп калган айвандардын этин жейт элек, арам, кол менен союлбаган. Бүгүн да бар. Арамет менен элдерди баккан. Араметтерди саткан. Арам десе ойлойт чочкон эле. Уйду да, койду да, төөнү да, жылкыны да бисмиллах Аллаху акбар деп сойбосоң, же Алланын аты менен атап сойбосоң, же өзү өлүп калса, бул да арам болот. Динибиз арам кылган кезде, урматтуу мусулман бир тууган, инсандын ден соолугу үчүн ошол микробторду алып жүргөн каны чыксын дейт. Алланын аты менен чыксын дейт. Динден мурдагылар айтат: биз отко сыйынат элек, бутка сыйынат элек, ташка сыйынат элек. Бүгүн да бар ошолордун пикирлештери. Тоого сыйынып, даракка сыйынып, ва накулул майтата, өлүп калган айвандардын этин жейт элек. Телефонуңду өчүрүп коюң. Ва натил фавахиша, сойкулук кылат элек. Никесиз арам жол менен кумарыбызды кандырат элек дейт. Бүгүн да бар ошондой жахилдер. Аты мусулман, жет атасы мусулман, ла илаха иллаллах Мухаммад расул деген менен жахилият динсиздерге окшоп кумарын арам жол менен кандыргандар бар. Ва нактаул архам, туугандары менен карым катнаш кылбайт элек дейт. Бүгүн да бар. Арзыбаган 2 метр жер үчүн, bir контейнер үчүн, арзыбаган тыйын түпүр үчүн, болбогон bir машина үчүн bir тууган агасы менен жылдап көрүшпөйт. Айдап сүйлөшпөйт. Жаназасына, жакшылыгына, жамандыгына барбайт. А десе, менин тоюма bir кой алып келбеди, же bir жаман материал бербеди. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Пайгамбар айтат, мусулмандан 3 күн артык тарынууга акы жок дейт. Тарын, көңүлүң бар эми, көңүлүң чөгөт. Бирок 3 күндөн артык тарынба дейт. Мусулманга халал эмес дегени арак ичкен сыяктуу арам, зина кылган сыяктуу арам, адам өлтүргөн сыяктуу арам. 3 күндөн артык кошунаңдан эмес. Бүгүн bir тууган эжесиңдилер, агайынилер, куда сөөктөр жылдап саламдашпайт. Бул жахилиятты айтып атат. Эфиопиянын падышасыга Жафар айтат: биз ушундай эл эдик. Туугандары менен карым катнашты үзүп коет элек. Ва нусиул живар. Жана биздин бир жаман сыпатыбыз динге чейин дейт. Дин келе элек кезде нусиул кошуна менен жакшы мамиледе болбойт элек. Кошунанын акын билбейт элек. Бүгүн да бар. Кошунасына таш аткан, кошунасынын жакшылыгын көрө албаган, жамандыгын таркаткан ушундайлар бар. Ва якулул кавию миннад даиф. Биздин күчтүүлөр күчсүздөрдүн акын жейт эле. Бийлиги барлар бийлиги жоктун акын жейт эле.
Күчлүүлөр күчсүз айласыздардын акын жейтиле. Факунна аля залика. Biz ушул жолдо жүрдүк дейт. Пайгамбар келгенге чейин. Hatta ba'asallahu ileyna rasulan minna. Ошонтип жүргөн кезде Аллах биздин арабыздан бизге Мухаммад алейхиссаламды пайгамбар кылып жөнөттү. Нa'рифу, биз аны тааныбыз. Na'rifu nasaba, пайгамбардын тегин да билет элек. Ал асмандан түшкөн жок, периште эмес. Же бир башка материктен келген жок. Биз аны билет элек, тегин билет элек. Ва na'rifu sidqahu, анын чынчылдыгын билет элек, калп сүйлөбөгөн. Ва аманату, аманатка кыянат кылбагандыгын билет элек. Ва na'rifu afafa, анын намыстуулугун билет элек. Бирөөдүн кызына, аялына жаман карабайт эле, бирөөдүн акын жебейт эле. Allah Kur'an'da ayet "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Huvellezî ba'ase fil ummiyyin rasulen minhum." Allah savatsız elge, dinsiz kavimge özlerinin arasından elçi jönöttü. Yatlu aleyhim ayati. Al elçi peygamber kelip kavmine Allah'ın ayet Kur'an'ını okuyt. Ve yuzakkihim. Alardı tazalayt. Neden tazalayt? Aram jegендиктен, zinadan, jaman nerselerden. Ve yuallimuhul kitab. Allah'ın kitabını öğretet. Vel hikme, danışmalı sünneti öğretet. Ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Eğer alar bu peygamber kelgenge çeyinde açık ayıkın adaşıp yürgen bolsa, peygamber kelgenden keyin bularga kitapты öğretti, sünnetті öğretti, adalettүүлүктү öğretti. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Ja'al İslam liyuvahhida sufuf. İslam dini bizdin safыбызды мечитте отургандай, биздин катарыбызды бириктирүү үчүн келди. Бизди биримдикке чакыруу үчүн келди. Ва юаллифал кулуб, катарыбыз эле бир эмес, жүрөктөрүбүздү бири-бирибизге байландып, бири-бирибизди сыйлаш үчүн, бири-бирибизди сүйдүрүү үчүн. Ва янбузул умурул жахилия, динге чейинки болгон, жогоруда айтылган жаман сыпаттарды таштоо үчүн, урууга бөлүнбө, улутка бөлүнбө. Малың менен, башкаң менен, же тууган урук менен карым-катташты үзбөгүн. Арам нерсени жебегин, зына кылбагын, ушул нерселерди таштаганга чакырды.